Бүтін Кыргызстан Мадумаров, урматтуу кесиптештер. Өткөндө эле комитетте карап атканда мен айттым эле, күч органдарынан кыргыз жарандарын өзүн коргоо керек болуп калды дегендей болуп. Кечээ мына Мирлан Ураимовдун кармалышы боюнча да. Эгерде бир кандайдыр бир жүйөлүү себептер болгон болсо, бизге бир кат жүзүндө кайрылып коюшса. Бирок мен жалпы жарандарга тиешелүү бир маселени айткым келет. Эгерде улуттук коопсуздук кызматы болобу, милиция болобу, ушул түндө барып баса калган практикасын токтотушса да. Күндүз эле барып, жакшынакай болуп, сүйлөп, сурашып келсе болот го. Түндө барып, бала чакасын коркутуп, ыркыратып, чыркыратып кыйнаганын эмне кажети бар ушундайдын? Ураимов бир жакка качып кетеби? Же ал күчтүү бир террористпи? Же бир кылмышкерби? Же мамлекеттен бир тыйын уурдаган кишиби? Же бирөөнү барып сабап кеткен кишиби? Эң интеллигенттүү, өзүнөн кичинекей балдарга дагы өмүрүндө үнүн көтөрбөгөн жигит бул. Анан сөзсүз түрдө караңгы киргенде үйүнө кирип басып барып, бала чакасын коркутуп, баарын чочутуп, ыйлатып, чыркыратып, алып кетпей адатын качан коет айланайын? Бул замандан өтпөдүк беле биз? Бул күндөр кетпеди беле кайра? Ал качпайт, кетпейт эч жака. Чакырсаң барат убактында. Алмаз Акунжанович, сизге кайрылып айткым келет да, ушул практиканы токтотпойсуңар айланайындар. Же бул эмне бир кишинин мисалында башкаларына ишарат берүүбү? Же башкаларын коркутуубу? Эмне үчүн ушул практикага кирип калды? Түн киргенде, караң киргенде барып баса калмай. Мындай болчу эмес го Кыргызстанда. Чакырганда дагы абайлап, этияттап чакырчу эле го, күндүзү дагы. Эми өзүнүн пикирин айтып койгон кишини барып баса калган, болгондо дагы жасалма жол менен. Мен 100% ишенем, Ураимов мырзага тагылып аткан күнөөлөрдүн 1% дагы ал жигитке эч качан жукпайт дагы, туура эмес болуп калды. Ушуну бир эске алып койсоңуз, Алмаз Акунжанович. Birinci mikrofon.